Кайсиет дүйнө бул чынында эле табышмактуу дүйнө. Керемет дүйнө. Адам баласы бүгүнкү жашоодо акылына сыйбаган, кээде түшүнүп да болбой турган касиеттерге көп жыл жолугат. Эң кызыгы, азыркы заманды илим билимдин доору, эң өнүккөн мезгил деп эсептейбиз. Илим дүйнөсү көп нерсени ачты, көп сырды чечти. Бирок ошого карабай, илим дагы эле түшүндүрүп бере албаган, акыл жетпеген керемет сырлар бар. Мына ошолор адамды ойго салган, табияттын жана жараткандын улуулугун көрсөтүп турган касиеттер. Мындай түшүнүк, мындай ишеним 1000 жылдардан бери кыргыз элинин аң сезиминде жашап келет. Эми Олуя деген ким деген суроого токтололу. Биринчиден, бул сөздү туура түшүнүп, так маанисин айтып алуу керек. Бүгүнкү күндө Олуя деген сөздү күнүмдүк турмушта көп колдонбой калды. Кээде гана сейрек учурларда угулат. Олуя деп руханий деңгээли жогору, ыйманы күчтүү, жүрөгү таза, жаратканга жакын адамды айтышат. Эл ичинде мындай адамдарды касиеттүү киши, ыйык адам деп да аташат. Мына ушундай адамдар жөнүндө сөз кылганда биз адам баласы толук түшүнө албаган, илимде толук чечмелей албаган руханий дүйнө бар экенин дагы бир жолу аңдайбыз. Келечек жөнүндө сөз кылганда кыргыздын диний жана салтуу түшүнүгүндө бир маанилүү айырма бар. Жалпысынан айтканда, келечек деген боло элек окуяны алдын ала билүү же айтуу. Бирок чындыгында келечекти так билген эч ким жок. Адамдар болгону айрым окуяларды болжолдоп айтышы мүмкүн. Бул жерде так ажыратып түшүнүү керек. Бүгүнкү күндө келечекти божомолдоо адамдын акыл дараметине, тажрыйбасына жана илимий анализине таянган иш. Мисалы, экономисттер же саясаттануучулар быйыл жин-өлүк кризис болушу мүмкүн, же алдыдагы 5-10 жылда мындай өзгөрүүлөр күтүлөт деп айтышат. Бул эсепке, статистикага иликтөөгө негизделген божомолдор. Мындай божомолдор кээде туура чыгат, кээде жаңылышат. Бирок баары бир бул акыл эс менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы. Бул адам акылынын келечекке карата иштеши. Ал эми олуячылык, ыйыктык, касиет таптакыр башка нерсе. Ал адамдын акыл дараметине таянбайт. Кыргыз түшүнүгүндө олуя келечекти өз каалоосу менен айтпайт. Ага бул нерсе буйрук катары берилет. Башкача айтканда, адам өзү каалабаса да, ичинде тынчтык бербей, айткызган күч болот деп ишенилет. Кыргыз элинде олуячылык касиет адамга жогорудан берилген, алдыда боло турган окуяны аргасыздан билдирген өзгөчө абал катары түшүндүрүлөт. Эл түшүнүгүндө мындай адам кээде өзү да толук аңдай бербейт, бирок ички тынчы кетип, айтпай кое албай калат. Аксакалдар, укпайсыңарбы? Калыгул деген олуя тар заман келет, эл кыйналат деп кайра-кайра айтып жүрөт экен. Угуп жатабыз, бирок ошого ишениш кыйын го. Азыр эл жаман жашап жаткан жок. Мал бар, тынчтык бар. Ооба да. Эмне үчүн эле коркутуп сүйлөй берет? Элдин көңүлүн түшүргөн сөздөрдү айтат. Балким чын эле касиети бардыр? Жок. Олуя болсо далили болуш керек. Ар ким эле туруп алып, келечекти билем дей берсе болобу? Анда эмне кылабыз? Сынап көрөлү? Кантип? Казак тарапта бөжөй деген бир касиеттүү акылман чечен бар дешет го. Ошону чакыртып, Калыгул менен жолуктуралы. Эгер чын эле олуя болсо, экөө бири-бирин тааныйт дешет. Ооба, ошондо билинет. Калыгул чыныгы касиеттүүбү же жөн эле сүйлөп жүргөн киши бекен? Макул, элдин атынан чакырталы. Чындык ошондо ачылат. Анда чечтик, Калыгулду сынайбыз. Казактын бөжөй чечени бар эмеспи? Ошону думана кылып кийинтип элге таанытпай алып келели. Туура айтасың. Эл билбей калсын, жашырууну угузалы. Анан Калыгулдун сөзүн угуп, чын төгүнүн өзү айтсын. Макул, ошентип көрөлү. Бир күнү чоң той ашта. Карагыла, Калыгул олуя кайра тар заманда айтып баштады. Ушул учур туура болуп турат. Кудай берди, анда бөжөй чеченди алып келели. Ооба, думана кылып кийинтип киргизгиле. Ал биздин олуяны бир сынап көрсүн. Чындыкты айтып жатабы же жөн эле сөз кылабы? Ошону билип калабыз. Эл көп чогулган. Ызы-чүү акырындап басаңдайт. Эл арасынан үн чыгат. Эл журт, тынч! Калыгул олуя сүйлөйт. Эл тынып, баары алдыга карайт. Калыгул олуя жай, салмактуу.
Ögüңүздар, калай калк? Кана чеченди киргизгиле. Эл арасынан бөжөй чечен көрүнөт. Ал жай басып кирет. Калыгулга көзү түшөр менен токтоп калат. Бөжөй чечен ичинен күбүрөнүп, артын карабай качып чыгат. Жок. Капысынан артка бурулуп, шашып баса жөнөйт. Эл: "Токто! Кайда барасың? Эмне болду сага?" Бөжөй чечен токтоп, теремишкүрөт. Асманды карайт. Бөжөй чечен: "О, карагым. О, калай калк. Эки дүйнөнүн ортосунда отуруп, ойго баткан адам экен бул." Эл бири-бирине карашат. Бөжөй чечен улантып: "Муну жөн адам баласы айтып да, түшүндүрүп да бере албайт." Бөжөй чечен титиреген үн менен: "Бул Олуянын эки инине эки чоң периште отурат. Келерки заманды ошол периштелер айтырып жатат." Периштелер? Чынбы бул? Бөжөй чечен башын чайкап: "Мен мындай Олуяны сынаганга тең келе албайм. Кечиргиле." Артка бурулуп, элдин арасынан жай басып кетип калат. Калыгул Олуя анын артынан узак тиктеп турат. Калыгул Олуя жай гана: "Ар кимдин көтөрө турган жүгү бар" деген экен. Калк кысылат. Заман бузулат. Орус заманы келгенде баш аяк болот. Аяк баш болот. Карагайдын башында зым болот. Зымды байлап бекиткен чыны болот. Айчылык жерден бир күндө кабар алат. Айлыңдан тандап, ак таякчан чабар алат. Ошондо иштел билбейт. Калыгулду тим билбейт. Ушул акыр заманда мейли мени жамандасаң болбоймун. Кийинки акыр заманда айтмайынча тойбоймун. Мейли жаман көрө бер, дегиле айтпай койбоймун. Оң жагымда ишим бар. Оюма салган кишим бар. Байдын уулу Калыгул. Баштаганы мына бу. Сөзүм калат, өзүм жок. Айтып турсам көңүл ток. Ошол кезде айткан кебим иштешер. Ошондо мени эстешер. Күндөрдүн биринде Калыгул Олуя таласка барып, ал жакта бир ай болуптур. Эл аралап, жер көрүп, кайта турган күнү да келиптир. Эл узатып жатат. Жанында бир нече жигит. Олуя, жолумуз бол. Кош болгула досторум. Жолуңуз болсун. Келгениңизге рахмат. Болсун дешип, эл батасын берип узатат. Ашууга жакындашат. Бир жигит чыдабай сөз баштайт. Калыгул Олуя, бир ай жүрдүңүз. Кан манастын жерин көрдүңүз, элдин сый урматын көрдүңүз. Айтарга сөзүмүз жокпу? Калыгул Олуя токтоп ойлуу сүйлөйт. Сен айтпасаң да, мени бир нерсе ичимден уйгу-туйгу кылып түнч койбой атат эле. Жигиттер таң калып: "Эми болду экен Олуя?" Калыгул Олуя төмөн жакты карап, колу менен шилтеп: Төмөндө, суунун боюнда бирөө чыгат. Ал киши дүйнөнү бир солк эттерет." Жигиттер: "Ананчы Олуя?" Калыгул Олуя: "Эми сапар каарды, жолубузду уланталы" деп кетет. Калыгул менен Ормон хандын сүйлөшүп отурган сөзү. Адамга кулак тийишкен тар заманды көрөбүз. Ошондо кыйын кырылыш болот. Аны көрбөй экөөбүз бул замандан өтөрбүз. Көрүүчүлөр көрүшөт, көрбөгөндүн баарысын. Эки кылым өткөндө ошол заман кез келет. Ошол заман куралып бири-бирине жугушат. Андан кийин карасаң, дагы түрлүү иш келет. Аяк жагын ким билет. Андан кийин билимдүү атын чыгат.
калайыкты бийлеген катын чыгат.